Biz kayradan mana söz bayanındabız. Murunku toktogон жерибизден окуяны жалгаштырабыз. Манас Батыр келген жыйынга аркандан мойнуң чечиңер, алал болса Кытайды аманат жандан кечиңер деген сыяктуу далай накыл кептерин айткандан кийин эл ойго батып калган. Ортодо көп сөздөр айтылды дедик, санжыра санатталды, Эрен менен Турандын эрегишкен урушу жомоктолду. Ошол урушта ал жакта кабылда калып кеткен Катаган менен Тейиттин кабары баяндалды деп токтогонбуз. Окуяны андан ары улантабыз. Ошону менен тим болбой Маңгыт, Найман, Абак Бабылга сүрүлгөндүгү, Жедигердин уругу Жазиранын чөлүнө кеткендиги, Бостон, Жөөкөс, Думара, Коросон, Ыспан арасындагы Даңдуң тоосунун талаасындагы Чыраша калаасында калгандыгы айтылды. Кыргыз туш тарапка ошондо эле чачылгандыгы айтылды. Алчындардын Бообеги, Наймандардын Көбөнү, Аргындын Кара Кожосу, Өзбектин Акынбек, өз тууганы Базылбек, Тасчечен, Эштек, Акбалта, Мажик, Гүлдүрдүн уулу Чаганбай, Тыргооттордун Деркенбай, Аңгир уулу Коной, Акбалтанын Чубагы, Сыргак, Серек, уругу Дөөлөстөн болгон Шаабек, Абдылда, Кадыр, Жайнак, жапастардын саламаттар саналып, алардын кантип кошулуп калгандыгы тууралуу белгиленди. Ар бири Манаска кандайча келип калгандыгы тууралуу айтылды. Буга чейинки уруштар эске алынды. Диндин үгүтү болду. Көп сөз сүйлөндү кыскасы. Акырында бердике, эми бул жерде дагы жаман болгон жокпуз го. Кудай берсе Бейжиңге чейин алалы, макул дейли. Бирок бул жерден ушул бойдон кетип калбай, биздин турак эле деген белги калтыралы деп сунуштады. Ал кеп баарына эп болду. Жакып Манас турган салкын сууга кала куруп, атын Манас деп атамак болду. Тасчечен 23 жашка киргенче кызмат кылып, мал бакпай, кызык иш менен жүргөн баласы үрүбү жүргөн Туюнбайдагы Кумарык суунун боюна кала куруп, атын Үрүбү шаары атай турган болду. Эл 2 күн конуп, эч болбоду дегенде 50 жылкы союлду. Үрүбү деген шаар, бүгүнкү Үрүмчү деген шаар деп айтат сагынбай атабыз. Манас деген шаар да бар Кытайда, ошол тарапта. Мына ошолордун баары Кытайга жеткенчекти 40 шаар, 40 чоронун атынан коюлган 40 шаар бар дейт. Кутуби деген шаар бар, Бабак Кары деген шаар бар, Күмөн Өзөк деген шаар бар. Жана башка шаарлардын баардыгы ошол 40 чоронун атынан коюлган шаарлар деп айтып атат. Эми Манас элге буйрук бере турган болду. Анткени аскер жийишке дегеле. 17 жаштан өйдөкү 70 жаштан ылдыйкы азаматтын бирөө калбасын, 5 күндөн кечиккендин башына түйшүк түшөт деген жарлык чыгарды. Буйрук берген күн бейшемби болуп, колдун акыркы келер күнү шейшемби болду. Жекшемби күнү кечинде Бай Жакыптын кызыл туусу көтөрүлдү. Бул туу Азирети Акешеден, андан бери Сарышен, Кыркан, Буракан, Бабыркандардан калган, Рашиддил, Аналхак, мурунку өткөн Сапар Шаадан калган туу экен. Сапар Шаанын тушунда казак өзүнчө бөлүнүп, Камбарканды хан шайлашкан. Буракан уулу Гөгөйдөн өтүп, анын уулу Түбөйбекке калган туу ушул туу болчу. Ошол мезгилде Кытай өкүмдүк кылып кандыкты тартып алганда, Түгөлбек тууну катып салыптыр. Андан Ногой, Шыгай, Чыйыр аттуу 3 бала болуп, алардын тушунда Кыргыздын кыйры бузулган. Ногойдун кенжеси ушул Жакыпка калган экен бул туу. Ошону эми Манас алды. Ага чейин Камбар боздун үйүрүнөн бир байтал алдыртты дагы, жалпы аксакалдар кол көтөрө чуркурап, түлөө тартып жиберишти. Туунун кандайча келип калгандыгы, Манаска, Жакыпка кандайча тийип калгандыгы жөнүндө сөз болуп атат дагы, бул туу бабадан калган туу экендиги жөнүндө айтылып атат. 2 ай мурун Манас 6 шаар журтуна кабар салган болчу. Ал жактын беги Агыдай 6000 кол алып ашып, Шашкеде келип калды. Кошойдун кайнатасы Мунаркан 60.000 кол менен келди. Каракыш шаардан Бурчак 40.000 кол менен, аяр сейерчилерди алып 7.000 кол менен бегишкө иштер келди. Дагалактан Манастын кайнатасы Кайыптан 100.000 кол менен келди. Төлгөчү Төлөк 40.000 кол менен келди.
Алардын баарын баштаган кайыптаң болду. Алаштан 600 000 кол алып Айдархан келди. Ошончо аскердин баарын жеке Манас түштөнтүп күтүп алды. Манас кызык жагдай, буларга 2 ай мурун кабар бергенде атат. А кеңеш болсо кече болуп атат, 5 күн мурда болуп атат. Манас кандайча 2 ай мурда кабар берет дегенде акыл калчай турган дагы бир нерсе бар, анткени Манас ар бир ишке акыл калчап, алдын ала болжолдоштуруп иш кылгандыгын көрүп атабыз. Биринчи казаты деле жөн эле жана эштектерге барган жерден эле кокустан ошол жерден 11 дууду келе калып эле ошону менен урушуп эле башталып кеткен согуш эмес экендигин байкаганбыз. Ага чейин кабар берип жыйнагандары болгон. Дал ошондой кылып 2 ай мурдан буларды кабар жийип аткандыгына караганда, капыл тапылдан эле ала тоого жанагы 60 аксакал кеңешип койгондон эле башталып кетпей, Манастын акылында, ой санасында жүргөн иш экендигин билип атабыз. Алар кеңешпесе дагы Манас жасай турган жумуш эле. Бирок эбепке себеп болду бул нерсе. Мына ушундай нерсе болду дагы, бардыгын Манас жеке түштөнтүп күтүп алды, ушунча калың аскерди. Анан алардан иригеп карып калганын, майыбын, өтө жашын эсептеп 200 000 аскерди кайра кайтарды. Согуш учурунда да ушунчалык адилеттүүлүк менен мамиле жасаган, аскерге алууда дагы ошондой адилеттик кылган. Бир үйдөн жалгыз болсо алган эмес, ал тукумулаш керек. Кары болсо, жаш болсо, майып болсо алган эмес, ал аскерге жүк болот. Ал эми күчүндө, деминде тепсе темирди сындыра турган болуп үйүндө калып калса, алар да аяган эмес. Мына ушундай темирдей тартип менен аскер куралган. Ошентип эми калганы дагы 600 000 кол болду. Жанагы кетиргенден сырткаркысы 600 000, тагыраагы мурункуларды эсептеп чыгара турган болсок 653 000. Бул тууралуу кийин дагы эскерилет, ушунча аскер экендиги. 600 000 деп тегеректеп айтып аткандагысы да ушунча аскер болду. 653 000 аскер менен кылкылдап Ала тоону бошотуш үчүн ушунча калың кол менен жөнөгөн атат Манастабыз. Демек ушул кылкылдаган кол Түркстанды беттеп түрүлүп жөнөй берди. Ала тоону душмандардан бошотуу максатын көздөдү. Бул максат биринчи кезекте Алтайдан бери аттанып атат да. Алтайдан бери аттанганда эле биринчи кезекте Текес менен болгон уруш менен башталат. Текес ошол терс майоодо азыркы Текес. Ошол Текес хан жердегенден улам кийин анын аты өчпөсүн деп Манас Баатырдын тушунда Бакай атабыз Текес атаган деп кийинки окуялардан айтылат. Бул жакка баягы Кара сууда калаасы Кар аяр баласы Карая Култан качып кеткендиги жөнүндө кеп кылганбыз мурунку берүүлөрүбүздө. Ал жөнүндө Манас дагы айтып өткөн. Демек Манастын кыргынын көргөн аяр бардык жерге барып Манас келатат деп кабар салып жүргөндүгү жөнүндө кеп болот. Эми ошондон кабаруу каланда. 3 турпанды жердеген Кара сууда калаасы Кар аярдын баласы ошол Култан качып, Азаттын тоосун ашып, жылдызды басып, терс майоодогу Текес ханга Манастын кабарын берди. Текестин шаштысы кетип, күндүк жердеги куясты чакыртты. Өзү Чаңгеш деген бутуна кирип, сыйына баштады. Сыйына баштаган мезгилде бут кудай жылып кетти. Ага Текес хан андан бетер, ого беш бетер катуу чочуп турду эле. Бут ичиндеги ибилис кайрат айтып сооротtu. Сүйлөп жатканда буттан тер чыгып кетти. Буртагым тердеди, демек бурутту жеңебиз деп дели өргөн Текес какайдан 11ди союп түлөө өткөрдү. 60 мерген чыгарып, Күнгөй тоодон өтүп, Эчкөлбөстүн чатына Кароолдукка жөнөттү буларды. Түн ортосунда баягы чакырткан куяс аяры жетип келди. Жетип келди дагы Текести жоошутуп, жанына 6 жолдошун алып, сээр окуп, талаадагы өскөн бар нерсенин баарын, чөптү, даракты, болгон нерсенин бардыгын аскерге айландырып салды. Аскер болду. Суунун үстүн өрт кылды, чынар теректерди дөө кылды, бутактары ар бир түркүн курал болду.
ушинтип көз жеткен жердин бардыгына аскер толуп кылкылдап жатып калды. Андай болсо бул аскер ким менен урушат, кандай болот деген жагдайды кийинки бөлүстө кеп кылабыз. Ага чейин бар болуңуздар.